Курултай көчмөн элдеринин олуттуу маселелери чечилген жалпы журттун жыйыны болгон. Өлкөнүн соңку тарыхында бул институт президент Садыр Жапаровдун эмилгеси алдында баш мыйзамга атайын берене менен киргизилип, анын макамы аныкталды. Биздин ата-бабалар ушул Курултай институту аркылуу эл менен бийликти байланыштырып, элди бийликтин чыныгы ээсине айланткан. Өлө коррупция, өлө коррупция. Былтыр биринчи курултайда айтылган көйгөйлөрдүн көбү социалдык объектилердин курулушу, тартыштыгы тууралуу болгон. Быйыл республикалык бюджеттен каржыланып, 228 мектептин курулушу жана 72 мектепти капиталдык оңдоп түзөө жумуштары аткарылып жатат. Мектеп менен катар балабакчалардын санын көбөйтүү курч турган. Бул жылы бюджетке 60 балабакча киргизилди. Учурда долбоорлоо, курулуш жана оңдоп түзөө жумуштары аткарылууда. Ош шаары көп жылдан бери таза суу иче албай келет. Бул маселе президенттин көзөмөлү астында чечилди. Эгемендик күнүндө өлкө башчысы өзү барып, шаарды таза суу менен камсыздаган жаңы объектини ишке берди. Мындан тышкары республиканын башка аймактарында дагы таза суу маселеси чечилип жатат. Конуштарды ичүүчү суу менен камсыздоо багытында бул жылдын тизмесине 68 таза суу менен камсыздоо объекттерине 867,5 миллион сом каралды. Баткенге кеткен Ноокат, Баткен жолу 47 чакырым километри оңдолбой турат. Көп жылдан бери айтылып келген Ноокат жолуна дагы асфальт басылды. Жол курулушу жалпы республика боюнча ири масштабта жүрүүдө. Андан тышкары мамлекет сырттан жол кургандарды жалдабай, өзүбүз курабыз деп бюджеттен акча бөлүп, 2 жылда 700гө жакын атайын техникаларды сатып алды. Анын 298 даанасы келип, кызмат көрсөтүүдө. 2023 жылга карата республика боюнча 673 чакырым жолго асфальт басылды. План ашыгы менен аткарылып, 108% түздү. Курултайда ички органдарды алмаштыруу операциясы боюнча көйгөй айтылган. Ушул боор ооругандарга, бөйрөк ооругандарга, жүрөк ооругандарга керек болсо ошо пенсионер бүгүндөн топтойлу жарымдан пенсиябыз берели, бир жабдуу сатып бериңизчи. Мындан ары Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу боюнча операция жасоо маселеси чечилди. Башка өлкөлөрдө кызмат акысы 50-60 миң АКШ долларын түзсө, Кыргызстанда 10 миң доллар болот. Мамлекет социалдык багыттагы саясатын акыркы жылда болушунча жакшыртты. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүчү социалдык төлөмдөр 100%дан 200%га чейин көтөрүлдү. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан кайтарымсыз 100 миң сомдон акча каражаты берилип жатты. 2 жыл ичинде 12.800 үй бүлө алды. Каражат алгандардын 99%ы жакырчылыктан чыгып, бизнес пландарын ийгиликтүү ишке ашырууда. 2024 жылы мамлекеттин бюджетинен 2 миллиард сом каралды. 20 миң үй бүлөгө 100 миң сомдон берилет. Быйыл 1 октябрдан баштап пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 38%га көбөйдү. Анын орточо көлөмү жогорулагандан кийин 9354 сомду түзүп, пенсиянын азыркы өлчөмүнөн орточо 1692 сомго жогору. Ички миграциянын агымы менен борборго келип, жер алып, там салып, бирок документи жок жашап жүргөн миңдеген түтүн үй бүлө бар эле. Балдарын мектепке алып барса, каттоосу жок деп кабыл албайт. Ооруканага дарылабайт. Шайлоодо болсо добуш бере алышпайт. Азыр бул көйгөйдүн баары артта калды.
Мыйзам кабыл алынып, жер мунапысы ишке ашты. Чүй облусунда эле 40 миңдей арыз кабыл алынган. Аларга четинен документтери берилүүдө. Мунапыс жалпы республика боюнча ишке ашат. Госипотека бизде иштеп атат. Муну 14%дан 4%га чейин түшүргөнбүз. Ипотекалык программанын кулачы кеңейди. Мамлекет өзү үй куруп баштады. Бишкек шаарында, аймактарда көп кабаттуу үйлөр салынууда. Андан сырткары ипотекалык насыянын шарты жеңилдеди. Ипотекалык насыянын жылдык төлөмү мамлекеттик кызматкерлер үчүн 4%, жеке тараптар үчүн 8%га төмөндөп, төлөө мөөнөтү 15 жылдан 20-25 жылга чейин узартылды. 2023 жылдын башынан тарта мамлекет көп кабаттуу үйлөрдү өзү куруп баштады. Алар төмөнкүлөр: 5050 батирлүү Мурас комплекси, 18, 24 жана 28 кабаттан турган 39 корпус. Бишкек шаарынын түштүк бөлүгүндө 6 корпустан турган 620 батирлүү турак жай. Бишкектин түндүк тарабында 7 корпустан турган 549 батир. Туңгучта 63 батирлүү үй. Бишкектин ортосунда 81 батирлүү үй. 11-чи Кичи районунда 500 батирлүү көп кабаттуу үй. Жалгичи районунда 288 батир. Жалал-Абад шаарында 639 батир. Мындан тышкары Нарын, Талас, Жалал-Абад жана башка аймактарда курулуштар жүрүп жатат. Бир катар конфискация болгон батирлер дагы ипотекалык компанияга өттү. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталы 2020 жылы 480 миллион сом гана болчу. Бүгүнкү күндө 13,5 миллиард сомго жеткирилди. 2024 жылы ипотекалык компанияга дагы 2 миллиард сом берилет. Ротация болгон жетекчилер үчүн райондордун борборлоруна кызматтык үйлөр курулду. Каралбай калган аэропорттор оңдолууда. Жакында Нарын, Казарман, Талас, Жалал-Абад, Гербен, Караколдогу аба майдандары ички каттамдарды кабыл алып баштайт. Тапкан пайдасынын эсебинен Манас аэропорту 2024 жылга 4 учак сатып алып, ички каттамдарга коет. Аны улай эле Союздан кийин каралбай калган эс алуу жайлары, парктар, спорттук имараттар, санаторий, пансионаттар оңдолууда. Жыргалаңдагы санаторий, Бишкекке жакын жайгашкан Аларча улуттук паркы мындай мисалдардын чети гана. Быйыл Борбор шаардын коомдук транспорт көйгөйүн чечүү колго алынды. Борбор шаарына 1600 автобус сатып алынды. Алардын алды калаада каттап жатат. Баткендеги чегара окуяларында талкаланган турак үйлөр толук бойдон калыбына келтирилип, пайдаланууга берилди. Баткендин жолдору, мектеп, бала бакча, аскер бөлүгүнүн имараттары жалпы социалдык объектилери жаңыланды. Президент Садыр Жапаров 11 декабрда Баткендеги иш сапарында бир күндө жаңы бүткөн 30 объектинин курулушун колдонууга берди. Мунун баары мамлекеттин экономикасы жакшырып, кубаттуу болуп калган үчүн ишке ашууда. Мурда салык жана бажыдан түшкөн кирешелердин көбү мамлекеттин казынасына эмес, коррупционерлердин чөнтөгүнө кетчү. Мамлекет бул жаатта реформаларды кылып, кирешенин көлөмүн 2-3 эсе көтөрдү. Өкмөт бир дагы салыктын жаңы түрүн киргизген жок. Ставкалары дагы көтөрүлбөгөнүн белгилейбиз. Мурда салыктан жылына канча каражат топтолгонун салыштыралы. 2019 жылы 121,5 миллиард жыйналса, 2020 жылы бул цифра 106,9 миллиард сомду түзгөн. Ал эми 2021 жылы салыктан түшкөн киреше кескин көбөйүп, 151,2 миллиард сом чогулган. 2022 жылы дээрлик 229 миллиард сом жыйналса, 2023 жылы 250 миллиард сомго жакын күтүлүүдө. Бажы кызматынын кирешелеринин көбөйүүсүнүн негизги себеби санариптик реформалардын ийгиликтүү ишке ашуусу. 2016 жылы 29,3 миллиард сом, 2017 жылы 34,2 миллиард сом, 2018 жылы 41,7 миллиард сом, 2019 жылы 43,3 миллиард сом, 2020 жылы 28,9 миллиард сом, 2021 жылы 46,9 миллиард сом, 2022 жылы
74,3 миллиард сом, 2023 жылы 107,6 миллиард сомдон ашат. Кумтөр мамлекетке өткөндөн кийин кирешеси кескин жогорулады. Мисалы, кумтөрдү чет элдик компания иштеткен 28 жылда Кыргызстан үлүштүк кирешеден болгону 100 миллион доллар пайда көргөн. 410 тоннадан ашык алтын казылып, сыртка ташылып кетип, Кыргызстанга 1 граммы дагы калган эмес. Кумтөр мамлекетке өткөндөн кийин, тактап айтканда, 2022 жылга карата 1 жылдык эле таза киреше 371 миллион долларды түздү. Жалпы 50 тоннадан ашык алтын топтолуп, кампабызда турат. Мамлекет үчүн өтө маанилүү болгон Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу долбоору башталды. Темир жолунун курулушу менен мамлекетибиз туңгуюктан чыгат. Жаңы темир жол коридору Евразия континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагы болуп, түштүк чыгыш, Батыш Азия жана жакынкы чыгыштын базарларына жол ачылат. Темир жолдун курулушу Каспий деңизине чыгууну камсыздап, транзиттик жолго айланат. 2022 жылы Балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун курулушу башталып, бүгүнкү күндө 20 чакырымы бүттү. Аткаруу бийлиги быйыл өлкөнүн консолидацияланган бюджетин 570 миллиард сомго жеткирет. Бюджеттин кирешелерин көбөйтүү, көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу үчүн реалдуу иштер жүрдү. Бюджет дефицит эмес. Быйылдан баштап 20 миллиард сом профицит менен аткарылат деп сиздердин алдыңыздарга келдик. Экономика силкинди, бардык тармактарда өнүгүүлөр башталды. Өлкөнүн ички дүң продукциясынын көлөмү 1 триллион сомдон ашты. Эгерде 2020 жылы ИДП 639 миллиард сомду түзсө, 2024 жылы экономика 1 триллион 258 миллиард сомго жетет. 3 жыл ичинде ички дүң продукция 2 эсеге көбөйөт. Халктын жан башына ички дүң продукциянын көлөмү эгерде 10 жылдын ичинде 2010дон 2020 жылга чейин 311 долларга өстү да, биздики мына акыркы 3 жылдын ичинде эми 2021 жылы келип калды. Садыр Нуркожоевич менен экономикада иштечип, биз 700 долларга көтөрдүк. Айыл чарба тармагында лизингке 2431 техника алынды. Ирригацияга мурда 200 миллион сом берилчү. Акыркы 2 жылда мамлекет 2 миллиард сом бөлдү. Келерки 2024 жылга ирригацияга, атайын техникаларга жалпысынан 2,2 миллиард сом каралды. 600 километр канал ишке берилди. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен быйыл 10 000 гектар деградация болгон жайыттарды калыбына келтирүү иштери республика боюнча 100% жүргүзүлүп, тоют чөптөрүнүн үрөөндөрү себилди. Экономикасы күчтүү өлкө аскердик, коопсуздук жагынан кубаттуу болот. Аскердик техникалар, курал-жарактарга 2 жыл ичинде 100 миллиард сомго жакын акча каражаты жумшалды. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө жок байрактар, ак суңгур, акынжы сыяктуу пилотсуз учуучу аппараттар алынды. Бир кезде сатылып, тонолуп, ижарага берилип кеткен тиг учактар паркы калыбына келди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги, Коргоо министрлиги бир нече тиг учак баштаган жаңы техникаларга ээ болду. Бүгүнкү күндө мамлекеттин күчү өзүнүн армиясынын коргонуу мүмкүнчүлүгүнүн күчүндө экенин билесиздер. Акыркы 2 жылда мамлекет 1 миллиард доллар акчаны коргонуу мүмкүнчүлүгүнө жумшады. Улуттук коопсуздук жактан элибиздин тынч жашоосуна коркунуч туудурган уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш күчөтүлдү. 2 террористтик топтун 144 диний экстремисттик уюмдун иши жабылды. Учурда Кыргызстанда 50-гө жакын ири, чакан жана орто ГЭСтердин курулушу жүрүүдө. Токтогул ГЭСинин 2 гидроагрегаты алмашылды. Ат башы ГЭСи толук жаңыланды. Кыргызстан үчүн эле эмес, жалпы Борбор Азия үчүн маанилүү болгон, кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушу башталды.
Өлкөнүн өнөр жайы дүң өндүрүү 2022 жылы 2021 жылга салыштырмалуу 111,4%га өстү. Өнөр жайды өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлдү. 60 ири ишкана ишке кирди. 7700 туруктуу жумуш орну пайда болду. Ички саясаттагы ийгиликтин уландысы арине тышкы саясат. 2 жыл аралыгында дипломатия, алыскы, жакынкы өнөктөштөр менен болгон мамиле жакшырды. Кыргызстан эл аралык, аймактык деңгээлдеги бир нече иш-чараларды, саммит, жыйындарды кабыл алды. Өлкө лидерлери мамлекеттик, расмий сапар менен Бишкекке келди. Дипломатиядагы ийгиликтин жемиши катары Кыргыз-Өзбек чегарасынын толук чечилишин айтсак болот. Ошондой эле Тажикстан менен чегараны тактоо жумуштары ыкчам жүрүүдө. Кыргызстандын өнүгүү динамикасына эл аралык уюмдардагы оң баасын берип жатат. Мисалы, ЦУРдун изилдөөсү боюнча Кыргызстан Орто Азиядагы мамлекеттердин арасынан туруктуу өнүгүп жаткан алдыңкы тизмеде бара жатканы белгиленди. Элге кызмат кылуу, өлкөнүн жаркын келечеги үчүн жан үрөп иштөө президент Садыр Жапаровдун кызматка киришип жаткандагы негизги убадасы, алдыга койгон максаты болгон. Өнүгүү жолундагы мамлекет бүгүн ишенимдүү колдоо.